Неке. Қанша. Машинаны тосып өткөрбөй атышат. Аллага чайын дегенбиз, эшиктерди бекип салыптыр. Кондугус бар. Америкада көрдүктөр доллар менен да, Көрдүктөр доллар менен. Вы еще скажите спасибо, другая денежка уехала. Спасибо. Ачкан шалат. Себеттер. Мына 200 сом. Мына 1000 сом. Бул 1000 доллар, да? Канча өлкөнү? Кыргызстанда 1000 доллардай эле мал. Дина, мен келатам. Менин келечектеги жубайым, сүйлөшкөн кызым сен болосуң деп койгом ичимен. Кудай буйруса, мен бүгүн аябай бактылуумун. Мен бактылуу болгула. Барыңарга салам. Гүлай Мурзаева каналында бүгүн той. Бул үйдө Шамбург деген райондобуз. Мен күндө эле тойдо жүрүп атам го. Так, эми той болгон үйгө кирели. Долларга сындырабыз. Билесиңер да? Канча? Бир эле айтып эле осу басып койгула. 1000 эле. 1000 эле, э? 2000 эле Оскарды аяп койдук. Все-таки один он забираю. Неке. Канча. 100 бакс, Володь. Кечип болсун. Мен адинан алып кетип атасыңар. Мениче мону алып кетип атсаңар, могу жетпек. Неме 1000 бакс. Аз токтой турлар. Камера. Да, жетпек. Жетпек. Зал бар, зал. Жо, болбойт. Бизге наличный. Түшүп каласыңар. Балдар машинеси күчтүү, курулуп кетсе кымбатка түшүп каласыңар. Кандай машина менен келишти, карагылачы, ушу бар, ушунча берсе жетишпейт. Бу да жетишпейт. Биги. Дагы. Чек бол, шок, наличный. Наличка сөшөт бар. Жолдош, сен да, жолдош. 1000 бакс жөнүндө чыгарып керек. Примерно 200-250. Да, 750 калды, кечип болсуңар. Анда тура беребиз анда. Жигиттер, бияқта турасыңар, давайте сделайте. Эже болбойт. Жалгыз жигиттер жумба, поддержка. Жигиттер машинага жараша сүйлөйбүз, машинага жараша. Оскар. Таксини нанимать эткенде. Да, еще болбойт. Неке. Кыргызстандагыдай бул жакта эме машинаны тосуп өткөрбөй атышат. Чыңгыз, коррупция болбойт, саас болот. Маркет нормально, наоборот. Нормально болот. 200 тук. Разы болуң. Болгонго ыраазы. Жөнөкөй машина. Ой, чыга, баламай. Өзүң деле үйлөндүм ай. Канча болду? Примерно бир 600 доллар болду. Болот ошол. Бактылуу болушсун. Эң башкысы, Америкада дагы ушул салтты колдонуп, анан жаштарга эскертип атабыз, Салам, кел. Кандай сонун борсок. Берчи, мен дал болайын. Эми
күйөө баланы сатып алабыз. Начальник, скажите, как положено, потом не получится. $500. Азыр күйөө баланы түшүрөбүз бул жактачы. Эми канчага баалайт экенин көрөбүз. Булар дагы кадаланып башташты жанагыдай кылып. Ошомен кутулабыз да. Атинага жетиш, вам еще долго туда идти. Силер пока жеткиче алды жакта эттер бышып мондой болот да. Так что минимум как ал келе берсин, биз аягында көрүп койгонбуз, не переживайте. Теперь? Next. Хорошо. Да. Теперь мы попадаем в Грузию. Грузия. Давай! Все, танцуем. Нормально, да? Болот-то. Давай, так, что мы танцуем? Индию, да? Индию. Активнее. Музыку погромче можешь? Давайте. Танцуем, соответственно, музыке. Танцуйте. Как Джимми танцует. Колча поштап тургула, калганыңар, давай. Молодцы. Я забыл, как я танцевал. Кыздар, силер кошулсаңар болот, бийге, давай. Эмне талап кылып атасыңар булар? Эмне кандай болгондо кириш керек булар ичине? Булар деген азыр биз жених чыкпай жатат. Анан биз будем торговаться. Мы, конечно, постараемся их уломать. Биздикинче айткандай. Анткени невестаны да көрүшөт да алар. Невеста, ой, мы будем еще как торговаться. Так что уже посмотрим азыр канчага чыгарат экенин. Biz азыр трейдинг кылып атабыз. Хотим договориться. Они конкурс тоже не выиграли. Анан если алмашып бизге акчаны бербей эле женихти чыгарса, ала качайын дегенбиз. Эшиктерди бекип салыптыр. Ошол. Күйөө баланын достору кандай экен? Аябай шустр экен, жакшы билейт, жакты бизге. Бизде кыздар активный экен, бизде кыздар бар. Кыздардан карай кеткиле, что күйөө баланын достору. Жөн кетпейби? Олар эле кетеликпи? Оларга. Сразу жетсек узап кетелик эле. Мен сүйлөшпөйлүкпү? Чейинен болбойт, оюндар бар да. Подароктар бар. Ошо подароктор силерге 500 керек. Хорошо. Красиво 500 керек. Чөтө алдан атасыңарбы? Стоп. Мен мындай калыс элемин. У нас есть, да, от души. Давайте от душыңарды көрсөтүп.
Салт биздер санайбыз да. Силер да санабаңар. Азыр эми жөн эле ырым кылып берели. Жок, силер айттыңар. Хорошо, мейли, эметпейбиз. Кимге беребиз? Ырым мен. Күйөө жолдошко. Да. Ырым ба? В общем, пацаны, короче, эметөрбөй, кетиребиз. Что там, что будет, то будет. Эркектер молодца, патриот. жигитчилик кылып атат, Музыкага койбойсуң, музыкалар менен чыгалы. Ал ич. Оскар. Поиш, Оскар. Тойдо баягы жеңенин милдетин негизи мен жакшы аткарам да. Айрым учурларда жеңелер калып кетеле, мен кирип кетчилем, азыр жеңе болуп кетейин десем, камерам бар. Мынакей күйөөла түштү эми, Молодцы. Давай, кирергиле. Прям обязательно. Азыр Ылдыра калабыз, адамдар келет, ребята. Машина салып койгучу. Биздерге карап беребиз, жыл болсо атабыз деп атабыз. Запасына чопой ала келген катас. Эй, ана менин бут кийимим катып койбогула. Мен запасына бут кийим ала келгем. Жигиттер, улуган айткандай, ачылган эшикти эстерип жабыш керек дейт. Так что заходите, окуңуз. Эшик ачык туруш керек. Айрылган атмам, давайте. Просто ему сейчас нельзя туда проходить, потому что у нас еще Такшы, мына байке аябай кыйын экен. Шыдан этет болгула. Жеке бизге жигитти бергиле ылдыйга. Ой, акыры эшикте сыртта үшүп үйгө кирдик. Келиниз Ырысеже. Мына бүгүн Ырысеже келин алып атат. Ырысеже келин кут болсун. Айткан кезиң алып. Сонундай ак жолтой келин болсун, үйүңүздөргө ырыскы береке кут алып келген бир сонун келин болсун. Октябрда бул экинчи келин. 17-синде улусын үйлөндүк Кыргызстанда. Кудай кут болсун. Достор, мына азыр сырттан кирдик. Төмөн жакта азыр күйөө балдар жүрөт, сонун болуп ырдап атышат. Жаштык кез кандай сонун. Бул жакта азыр ошол куда тосу, кудагыйлар бул жакта отурат. Эми коноктор менен жекеден таанышалы, Бул келин алып жаткан тарап Ырысеже, сиздин жолдошуңуз азыр эми шартка байланыштуу Кыргызстанда, телефондон көрүп турат. Келин кут болсун, Ырысеже. Кыз берип аткан тарап бул агабыз экен. Күйөө бала кут болсун, той кут болсун. Кандай маанайыңыздар кандай? Жакшы. Тамагыңыздар таттуу болсун. Сем ата бабадан калган салт. Биринчиден ошо Улуу Америка жеринде келип да ушул жерде кыргыз элибиз ушундай ата бабанын салты менен кыз узатуу тоюн өткөрүп жатат. Биз дагы мына чоң кылмышты болуп атабыз. Ушул тойлорго келип катышып, ушул тойлордун күбөсү болуп атканда биз эми биринчиден ата бабанын салты менен баштай берели ишибизди. Эшиктин астынан дагы бир кулдук сурадым эле, көңүлдү калдырабыз, дагы бир жолу кулдугубуз бар. Эместер. Буюрса, бир туугандар бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Кудайым кут кылсын, эки балабыз үйлөнүп атат, кол сурап келдик. Адинанын ата-энеси биякта, баланын ата-энеси да, кыздын ата-энеси да биякта болгондон кийин мындай кыргыздын каада салты менен алалы дедик. Көп балдар эле өздөрүнүн тушоосун өздөрү кесип атпайбы, ата-энеси жок. Биз балдарыбыз бактылуу экен, мындай ырым-жырымды эметип, кыргыздын каада салты менен алалы дедик. Тоюбуз кут болсун, аябай кубанычтамын. Көчөтөн бери камданып атабыз. Биякта мына кыргыздар каякта болсо да баягы эле кең бейли,
баары чалып эмнеңди жасайын деп бирөөсү себетти жасап, бирөөсү койду бузуп берип дегендей бышырып бүт баарын орошуп, аябай ушу пейили укмуш кыргыз элинин. Эми достор, кызды көрө эле. Бүгүн турмушка чыгып аткан, турмушка аттанып аткан сулуу кызга келдим. Дина, мен келатам. Кандай сулуу. Той кут болсун. Турмушка чыгып атасың. Аябай жүрөктөрүң дүпүлдөт. Да. Кандай болуп атат? Кандай ощущение? Волнуюсь, жду, да. Интересно, что там происходит. Таанышалы, бирок өзүң жөнүндө айтып берчи. Меня зовут Адина, 28 лет. Вот сегодня в Узату выхожу замуж за любимого человека, за Оскара. Молодец. Канча жыл болду жолугуп жүргөнүңөргө? Мы знаем друг друга 2 года, встречаемся 8 месяцев, чуть больше. Классно. Мен жолдошуң экөөңөргө тең бир суроону берип атам да. Кайсы сапатын жактырдың, эмне үчүн тандадың депчи, ооба. Ал дагы сени тандады, сен дагы аны тандадың да, айтып берчи бир кыска-кыска. Влюбилась в его ум, доброе сердце, сильный, воспитанный, хороший, любим друг друга, относится ко мне очень, да. Мен ар бир ушундай тойго барган сайын мен өзүм жолдошума давай кайра той кылабыз. Бүгүн барып кайра айтам. Конечно, сонунда бул болгон күнү мен эмне айтайынбы? Эч жак коеюн, биздин сөздөрүбүздү эч ким укпасын. Бүгүн кыз затуу болот, андан кийин дагы нике той болот, силерде андан кийин дагы мындай чоң тоюңар болуп атат го. Кандай бир маанай түшүрө турган нерсе болсо дагы маани бербе. Бул дүйнөдө эң бактылуу күнүң ушул күндөрүң. Мүмкүн болушунча чын жүрөктөн сонун маанайда жүр. Ошол эле кичинекей тоскоолдуктар, кичинекей мүчүлүштөр болуп турат, бирок не кылба. Не важно, да? Да, бактылуу болуп жүр, сонун болуп жүр. Потому что ошол нерсе калат да эсиңде. Спасибо, рахмат. Давай. Беттен сакалын жершикына чапады, ата төдөй тайтактап, алтымышыңа каппама, ата төдөй тайтактап, алтымышыңа каппама. Чикагода сиз көп жылдан бери жашайсыз, анан көп тойлорго барып жүрөсүз,
өзү тойлор кандай болот? Ушундай эле болобу? Мына бүгүн мен байкашымча баары улуттук кийимде кийип келиптир. Кыз узатуу, анан өзүнчө нике той, анан дагы чоң той болуп, ушундай бир чоң тойду көп беришеби? Чоң тойлор абдан эле көп жерде балдар өздөрү иштеп, өздөрү ийгиликке жетишип, анан каякта жүрсөк да баары кыргызбыз да. Кыргыздын деми менен ошонун баягы нукурай денеге сиңип калган ошол үрп адатты дагы эле ушул жакта уланып түсүп, анан бизди да чогултушуп, бири-бириндеги бир чет абдан жакшы ушту биримдикте болуп, кыргыз экенибизди унутпай, бири-бирин сыйлашып, көрүшүп, көздөшүп турганга мүмкүнчүлүк болуп, биз дагы көптөн бери Кыргызстандан алыспыз, Кыргызстанга барып келгендей болуп, кыргыздын арасында эле эч жакка кетпегендей эле болуп, өзүбүздүн үрп адатыбыз, өзүбүздүн тамак ашыбыз, жакындарыбыз менен көрүшүп, Кыргызстандын эле бир үлүшүндө жүргөндөй болобуз. Өкүл апам менен таанышабыз. Ким эле атыңыз? Менин атым Наргиза. Өкүл бала, өкүл кыз кутту болсун. Чоң рахмат, абдан кубанып жатабыз. Канчанчы өкүл апа болдуңар? Биринчи жолу эле. Ошол себептен сүрдөп да жатабыз. Америкада кандай экен өкүл апа, өкүл ата болгон шарттары кандай экен? Эмне алдыңар? Биз ошо шакегин алып бердик, экөөнө тең. Заранее размерлерин билип алганбыз. Ошо туура келди, ошо туура келбей калбасын деп эле коркуп атканбыз. Ошо ишенип бизге өкүл ата кылгандарына абдан ыраазыбыз. Келечекте Адина менен Аскар бактылуу болушсун. Милая, добрая, самая-самая красивая, самая лучшая, моя любимая. Адина моя. Все, да, молодец. Теперь, можно ленточку? Я выиграю? Теперь, да, ты должен вытянуть свою невесту. И надо еще дружки будут петь песни, поддерживать. Чин жүрөгүмдөн көрбөй калсам сагынам, сени сүйөм чин жүрөгүмдөн. Эми акыркы калды, эми көрүндүк бересиңер. Көрүндүкпү? Да. Мен көргөн балдар билесиңер. Мен деле көрүп эле жүрөм аны. Жарко не провисио. Канча көрүндүк бердик, ошону дагы унутпагыла. 4 көрүндүк бердик бизге күйөө балага. 4 көрүндүк? Бир эле көрүндүк бердиңер го, мен билгем боюнча. Мен бердим. Анан дагы жеңеси бар экен, жеңесине бердим. Анан апасы берди. Анан тиги жактан дагы бир байке бердим. Биз эле көп эле бердик. Мен бир элемби? Жок. Кыздын жеңеси молодец. Америкада көрүндүктөр доллар менен да, көрүндүктөр доллар менен. Жок кетти. Жок, бул эмнеси азыр? Бир шага кылганы болот. Өр менен чыгарып берем да. Хорошо. Хорошо. Мен чогуу? Ты дашь и уйдёшь. Хорошо. Жакта бүт турасыңар. Да, берем. 5 доллардыктар беришет экен да. Эсеге санап көрбөйсүз бу жерге? Мындай эле көрүп турам мен канча экенин. Биз ушундай бир жолу эле берип койдук жана. Көрдүк уже. Дагы 5. Окей, да, 44. А мен 45 болсунчу мен. Эзер. Дагы алды. Жок калды. Силер мындай пакетке кирдиңби? Айтыш жүрмөспүз да. Айтыш жүрмөспүз да. Айтыш жүрмөспүз. Ну, бул эми билбейм, бул кандай болот. Еще бөлүп алганбыз. Вы еще скажите спасибо, другая женешка уехала. Спасибо. Ну, балага бро, 5. Барына 5. Молодец. Вот самый подготовленный келген ушул бала экен. Анткени А биз баары чогуу. Вы не думаете, что кармандар пустой болуп калды? Все, теперь идем. Я? Нет, смотрите, Карманы. У тебя 4 кармана. Просто сразу даешь и нету дальше давать. А ну что так? Да, да, всех бирден берип атасың, да? 5 доллардан бирден берип атат кыздар. Сколько, скажи? Вот сразу за 4 дал. Да, 500 долларов. жайган жеңелерге, кыздарга. Мы карточки тоже принимаем. Кто есть? Евро деле, евро деле, Алла шетин. Есть кыргызский
200 сом. Бұл эме мына редкость та лучше. Оценка 200 доллар. 200 сом мына Кыргызстан балдары. Мына 200 сом. Мына 1000 сом. Бұл 1000 доллар. Қанша өлкөнү? Кыргызстанда 1000 доллардай эле мал. Он барын алмашпай деген сом бұл. 5 жыл сақталған эме. Жеңген опытқа карачы. Просто эмеда буга басы чоң да бул акчанын. Ооба. Тимур Америкада жүргөндө. Жакшы эле колго отуп барат да акча. Ulu Askar'da ömürlük jubaylıkka kabul kıldın mı? Oktuk var o zaman. Marat Ulu Askar, Emil kızı Adina'nın ömürlük jubaylıkka kabul aldın mı? Aldım. Oktuk var o zaman. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme ceal hazel akda akdan maymunan mübareken. اللهم اجعل بينهما ألفة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما فتنة وفرارا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم عليه السلام وحواء عليه السلام اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد عليه الصلاة والسلام وخديجة الكبرى رضي الله عنها اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي رضي الله عنه وفاطمة رضيتك يا أرحم الراحمين Okutma versek olur. Rasmi uylanıştan aldı. Манай кандай? Манай абдан бийик деңгээлде. Буюрса биздин никебиз официалдуу кыйылганына жарым саат боло элек. Бүт конокторубуз никебиз кыйылганына, ак никебиз кыйылганына күбө болуп турду. Алла Таалага 1000 мерте ыраазыбыз ушул күнгө себепчи болуп атканыбызга. Ошо бүгүн бактылуумун, аябай көптөн бери тилектенип жүргөн күнүм да келди. Үйүбүзгө ак жолукту, буюрса келиндүү болобуз. Жаңы баш кошулуп атат, э? Жаңы баш кошулуп атат. Жаңы кичинекей бир мамлекет пайда болуп атат. Мамлекеттин президенти мен анын первая ледиси биринчи айымы Адина. Жана мен Адинадан сурап алдым да, анан сен досторуң менен бошобой калдың эле бир аз. Жеке сурасам деле болмок, азыр эми сурай берейин. Адинаны эмне сапаты үчүн жактырдың, кайсы сапаттары, негизи жакшы көргөн адамыңдын бир сапаты үчүн жакшы көрбөйсүң да аны. Жада калса жаман сапаты үчүн дагы жакшы көрөсүң да, бирок сен өзүңдүн оозуңдан уксак. Адина жооп бердиби буга? Адинадан алдым да ушу. Мектептен кезиккенбиз биринчи жолу. Эжесине окуу боюнча жардам берчүмүн. Анан эжеси ошентип мени жетелеп келип, сиңдисин жетелеп келип тааныштырган. Ошондон кийин Кыргызстанда жүрүп, Адина мякта болчу. Инстаграмдан сүрөтүн карап, бир мурунку жайы 2 жыл болуп калды. Ошондо ичимен бир үмүттөнүп койгом. Буюрса менин келечектеги жубайым, сүйлөшкөн кызым сен болосуң деп койгом ичимен. Андан кийин уже кезиги өтүп, чогуу иштешип калдык. Чогуу иштешкенде сабак экөөбүз тең сабак беребиз. Сабак бергенин көрүп, элдер менен иштешкенин көрүп, абдан жактырып калдым. Жөнөкөй кыз болбогондуктан көптөгөн аракеттерди кылдым. Башында коллега катары
чакырганга мага оңойрок болду. Ошондо бирок аябай жабык кыз, адамга оңоюнан ачылбайт. Бирок акыры эшикти ачкандан кийин ошакта мага күндөн күнгө наоборот аябай мени сүйүндүргөн сапаттар аябай көп. Алар сапаттардын эң биринчиси үй бүлө биринчи деген сапаты бар. Үй бүлөсү үчүн аябай жардай турат, үй бүлөсүн биринчи орунга коет. Андан сулуулугу эң биринчи орун. Абдан жүзү жарык, көздөрү көк, кыргыздын сулуу кыздарынан. Андан тышкары бир сапат, аябай маанилүү сапат келинчегимде болсо деген, ал өзү билимдүү болуп, жакшы окууларын бүтүп, анткени балага эң биринчи буюрса баланы ойлонгондо, уже балага эң тарбияны берүү, билимди берүү бул эң биринчи ресурс эне болот. Ошону балдарды буюрса татыктуу өстүрүшүнө чын жүрөктөн ишенем. Баягы айтат да, бала тарбиялоо эмнеден башталат дегенде, бала тарбиялоо мектептен эмес, бала бакчадан эмес, жада калса бала тарбиялоо өмүрлүк жар тандоодон башталат. Вот молодец. Бактылуу болгула. Кандай маанайыңыздар кандай? Сонде? Сиз чарчап калбадыңызбы? Ага чыркап, буга чыркап атып. Балдардын тоюнда чарчабайт элекенсиң. Канча күндөн бери даярданып атасыз, Мен менен сүйлөшкөнгө эле канча убактыңыз кетти да, мен билем. Аябай кыйын аял экенсиз. Мен ушул нерсени анан мындай планды америкалыктарга окшоп так жазып алат экенсиз, Мен сүйлөшүп атканда дагы жазып алатты да. Бул бүттү, эми бул калды деп. Жакшы, азаматсыз. Эң башкысы той кут болсун. Эми өзүңүз айтып берсеңиз, кандай болду? 2 жыл мурда айттыңыз эле мага, Мен жакшы той кылам дебедиңиз? Жакшы пландар бар дедиңиз эле. Айтан деп мына Кудай буйрса убакыт өттү. Негизи бияка келгениме 5-жыл кетти. Мурун 1 жыл келип анан кеткем. Анда бала Небраскада окучу. Анан кетип анан кайра келдим. Кайра келсем окуп атыптыр. Анан таксиде иштешип анан өзүнүн контрагын өзү төлөп атканда. Анан ошол учурда эме такси токтоп кичине мындай кыйналышып эметип атыптыр. Анан кой жанында калайын, окуусун бүтүрүшөйүн, контрагын төлөшөйүн деп анан иштедим. Ошо иштеп, контрагын төлөдүк. Анан эме аны иштетпей койдум, только окуусун деп. Анан жарым акчам контракт кетет, жарым квартира кетет жашоого. Ошентип бир семьяда 2 баланы багып 3 жыл иштедим. Кетпей. Эме чыдап бирок жакшы семья болчу. Анан ошентип иштеп, шүгүр мына окуусун бүттү, документин алды, жакшы компанияда иштеп атат. Анан өзү да окуу жайын ачты. Анан ошо один-экөө жерде чогуу иштешип, мугалим болуп, ошол жерден таанышып. Анан ушундай болуп калды. Сон болду экөө. Таанышып, чогуу мурун үчөөбүз Флоридага барып келгенбиз, Майамига. Аябай жакындан таанышып. Анан бияктын кыздардын баары бирдей да. Тың кыздар, акылдуу кыздар. Акылдуу болгон үчүн биякта жүрүшөт да. Тартиптери жакшы. Алдыга план коюп эле, ошого жетишет. Балаң жактырып, айтсаң кандай против болбойсуң да.
анан жакшы деп добро кылып дегендей куда сөп менен таанышып, негизи августта тааныштык, августта кечти. Адина паспорт алды, гражданство. Ошондо таанышып, 2 күнү сүйлөшүп, ушундай кылдык. Анан негизи эки эле уулубуз бар бизде. Сиздердин эки эле уулуңуздар бар, бул кудагайлардын эки эле кызы бар. Анан тиги Кыргызстандагы кудалардын эки эле кызы бар. Эки баламды алып алышты, кыздарын беришти. Шүгүр аяктагыда кудагайларды өткөндө телефон менен отурдук. Чоң уулуңуз дагы үйлөндү кече жакында, 17 октябрда үйлөндү. 17 октябрда үйлөнүп, жана ызучу болуп, Кыргызстанда анан комендантский час кылып салып, кудагай экөөбүз аябай переживать эттик. Анан жылдыралы деп, анан кой жакшылыкты жылдырбайлы койбой. Басылыш шарды анан ошого эле калтырдык. Анан Кудай жалга ошол күнү комендантский часты алып салды. Алар эме эрте келип, эрте тарасын деген. Ошондо алып салсам, эрте барган эме түнкү бирде кетишти. Жакшы тоозуп, ушундай кыз узатуу болуп, анан аябай жакшы узатышты. Анан никеси кыйылып, анан 1 жашап атышат, анан чоң той менен барганда болот. Сиз болсо телефондон карап отурдук. Ооба, улуулашып кыялы дедик да. Никени улуулашып кыялы деп. Анан байкем кыймайынча үйлөнбөйм дейт. Кандай акылдуу бала, Анан ошентип улуулашып буйрса 2 келин, Кудай куткулсын. Бермет менен Нурсултан аябай жакшы келин, кудагайлар жакшы сонун узатышты. Кудагайлар кийин көрсөм мына барганда бияктагыдай сонун той беребиз. Бир аз чыдап турсу мен барганча. Биякта мен келгенде айта берчи, мен программа минимум максимум бар депчи. Минимум жанагы жардам берип, окуусун бүтүп, документ түздөп жанында болоюн деп. Максимум үйлөнтүп, анан бир баласын көтөрө кетсем деген ниет бар эми берсе. Бербесе өздөрүнө буйрsun. Ошо багышып, атак мен 5 жылдан бери бебиситер. Американстардын баласын багып тыпылдатып. Эми өзүңүздүн балаңызды багыңыз. Опытный бебиситер. Анан ошо буйрса ошондой. Жакшы Кудайым куткулсын. Анан тилек кылып эле. Мына эки ата-эне тең биякта болгондон кийин кудагуйда. Мен да биякта болгондон кийин кадим када салт кылалы дедик. Ооба, када салты, жөрөлгөсү, мен айтып эле отурам, мына кыргызча бардык нерсе кыргызча. Кыргызстандагыдай тойдо. Буйрса эмеге кудагуй менен сүйлөшүп, анан баары тыштан алып кетпесин да кызын. Анан ак көшөгөн алдырып койду, мийимегин, даже жана халат тапочкасы кыргыздыкындай. Кийиziп коет го келиндерге. Баарын кыргызча кылдыңыз. Бир чабадан алдырып койдум. Көшөгө киргизебиз, жакшы. Ачкан шалат. Себеттер Кыргызстандагыдай болуп. Ай, бул себеттерди каяктан таптыңыздар я? Дагада эле мына ушундай ташкентский дандарды жасашыптыр. Сонун. Амин. Бактылуу болгула. Кичүү кызыңызды берип атасыз, Кичүү кызым. Өзүң мындай көңүлүң ток болот экен, когда находят по душе. Вот прям по душе, да, Геола, прям по душе. Я его как только познакомилась, сразу полюбила, и прям вот сейчас у меня вот такого нету, да, вот прямо вот эмитет. Ну, конечно, что где-то ата, там имеешь кызым деп. Анан то, что вот счастье мамы, счастье эме, когда счастье детей деп. Азраева эле это өзүм прям кече күнү иче карны артып, ыйлагым келип, өзүм эметим да ушундай вот улуу Америкада жүрүп эметип, ушу азыр өзүм кызыма эметип атам депчи. Анан аябай сыймыктанып эметип атам, вот өзүм ушундай улуу жерде жүрүп, Кыргызстандын өзүнүн салтыбызды кармап, көчөдө да эч ким эчтеке дебейт, прямо флагтарды да койдук, музыканы койдук, эметип,
кайра американцы радуются мындай бизге эметипчи. Анан ошо рахмат, Гүлайым сага да рахмат, келип мына убактыңды бөлүп бияка эметип ушу кыргыздарга 1000 жолу рахмат. Кызың башка элге эл болуп кетип атат. Баягыдай өзүң билген кызың эмес. Болбой эле башка бирөөнүн бүлөсү болуп аткан эсиңе келет дагы. Ошондо эле кичине зегинге келсе, мындай бактысына мен абдан кубанычтымын. Анан дагы мен абдан кубандырган жери, мен бияка кызым турмушка чыгып атканын билип эле келдим. Бирок күйөө бала жакты, Кудагый жакшы адам экен, жакшы жерге чыгып атат. Мен чоң ыраазымын. Бир гана удебет эметкени ушу Америкада чыгып ушундай каада салтты кармаганга ушу азыркы жаштарга мен абдан ыраазы болуп атам. Кудай буйруса мен бүгүн аябай бактылуумун. Кубанычым койнума батпай атат. Балдарым уул келинимдин никеси кыйылды. Кудайым ак никесин кабыл кылсын. Бактылуу болсун. Ушул экөөнүн ортосунда мен жыргап жүрө берейин, жакшылыктарын көрүп.